Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге энергия менен жашоо деген подкастты тартуулаганы турам. Бүгүнкү мейманыбыз сиздер үчүн абдан кызыктуу деп ойлойм. Кыргызстанда жаңыдан таанылып келе жаткан, бирок дүйнө жүзүндө абдан маанилүү болгон бир кесип бар. Бул энергоаудитор кесиби. Бул ким, эмне кылат жана ал баарыбызга канчалык деңгээлде тиешеси бар деген суроого жооп издейли. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргызстанда ушул 20 жылга чукул убакыт, эгер мен жаңылбасам, ушул энергия эффективдүүлүк темасында абдан натыйжалуу иш алып барып келе жаткан Unison деп аталган уюмдун негиздөөчүсү жана бүгүнкү күндө анын жетекчиси Нурзат Абдрасулова. Нурзат айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Сизди билгениме бир 20 жылга чукул убакыт болуп калды. Анда жаш элеңиз. Ошол кезде эле сиздин энергия абдан мындай толуп ташып, ашып турчу да. Андан бери кыйла тажрыйба топтодуңуз. Мен ойлойм, Unison бул Кыргызстандагы бир ушул мындай энергия натыйжалуулукка жетишүү боюнча лидер компаниялардын бири болуп калды да. Бул жолду басып өтүш менимче сиз үчүн деле жеңил болбосо керек. Эгерде биз артка кылчая турган болсок, эмнени көбүрөөк эстейсиз? Чындыгында 20 жыл бир топ эле убакыт. Анан эгерде ошол артка кылчая турган болсок, өзүмдүн ошо талыкпас эмгек, өжөрлүгүм, анан чоң кызыгуумду белгилей кетсем болот да. Эгерде сен өз ошо ишиңди жакшы сүйүп, жакшы билип иш кылсаң, сага дагы ошондой адамдар курчоңго тартылат экен. Андан тышкары ошол иштин үзүрүн көргөн сайын сага мотивация болуп алдыга жылганга мүмкүнчүлүк түзөт экен да. Анан мен ошол үй бүлөмө, кесиптештериме, мени менен чогуу иштешкен партнерлорума баарына абдан чоң ыраазычылык билдирем. Ошолордун жардамы менен, алардын ишеничүсү менен мен оюмча ошо биз Кыргызстандагы ушул ишти алдыга сүйрөп келе жатабыз. Сиз Кыргызстандын рыногунда ушул энергиялык мындай натыйжалуулукка жетишүү деген терминди киргизген бир пионер кыздардын бири болдуңуз. Кыз гана эмес, бул мындай жалгыз адам болдуңуз да. Ошол кезде мен билем, сизди көп түшүнбөгөндөр, сизге бир чети мындай күлүп, аркаңыздан шылдың кылган адамдар көп болгонда, бүгүн алар ошол сизди көрүп мындай таң калышат болуш керек жана суктанышат болуш керек, Анан кесибиңиз, эгер мен жаңылбасам, эколог болуш керек эле. Кандайча жүрүп эле ушул энергия натыйжалуулукка жетишүү дегенге ыктап кеттиңиз? Чындыгында эле бизде энергия бул жашоонун эң керектүү нерсеси деп айтсам болот да. Цивилизациянын нугу деп айтсам болот. Анткени электричествосуз, энергиясыз биз экономиканы да өнүктүрө албайбыз, өзүбүз дагы сапаттуу жашоого жете албайбыз. Бирок ошол колдогу барды алтынды натыйжалуу, сапаттуу колдонуп, аны бардык жерге жетишкенге, особенно өзгөчө бизге Кыргызстанга окшогон жаңы өнүгүп жаткан экономикага абдан маанилүү да. Анан биз негизи Советтер Союзунан алган чоң инфраструктура болгон биздин ошол наследиебиз бар. Ошону колдон чыгарбай жакшы кармап калып, ошону жеткиликтүү жүргүзүп, ар бир айылга, ар бир булуң бурчка энергияны сапаттуу кылып жеткизип туруу бул абдан маанилүү экен да, ар бир өлкөдө элечи. Анан көптөгөн өлкөлөрдө мисалы үчүн энергетическая бедность же болсо энергиялык кедейлүүлүк деген бар. Андан тышкары энергетическая безопасность же болсо энергиялык коопсуздук деген дагы маселелер бар да. Анан негизи мен өзүм сиз айткандай экология тармагын бүткөн эл аралык университетте Кыргызстанда. Ошол факультетти бүткөнүм мага абдан чоң, мындайча айтканда, плюс болду. Принциптерди түздү, абдан чоң база берди мага. Анан азыркы күндө кылып аткан ишим дагы ошо туруктуу өнүгүү тармагында болгондуктан энергия, экология, климат, жашыл финансы баарын айкалыштырганга жакшы база түздү деп ойлойм да. Эгерде негизи биз өнүгүп келе жатканда ар бир нерсе, ар бир адамдын ошо конституцияда жазылган укугу бар да. Ар бир адам жакшы чөйрөгө укуктуу депчи. Анан ошол чөйрөнү түзүү үчүн эмне билиш керек? Эң биринчиден ошол экология маселесин чечишибиз керек. Анткени экология ден соолуктун дагы баягы ден соолукка да керек, биздин сапаттуу жашоого да керек.
анан энергиясы маселеси. Ошол экология маселеси менен иштеп жүрүп, анан жанагы абанын булганышы деген баягы маселеге көңүл бура баштадым да. Абанын булганышы эмнеден келип чыгат? Анан эгерде карасак, ошол 90% абанын булганышы көбүнчө ошол энергия тармагынан келет да. Анткени өндүрүштөр иштейт, автоунаалардан чыгат, отоплениядан чыгат, баягы үйдү жылытуу, үйдү кондиционерлоо, энергияны нефтиден алабыз деген сыяктуучу. Анан ошол маселени кызыгып атып, анан энергия маселесине келгенде, энергиянын кайра жаңылануучу булактары, энергияны натыйжалуу колдонуу, кайсыл жакта көп негизи коромжуга болот, ошонун кандай жолдору бар деп изилдеп баштадым. Ошентип атып, анан энергия маселесине да аралашып калдым. Сиз ошол алыскы Европадан билим алып, Кыргызстанга келген жылдары Кыргызстанда мындай экология маселеси же болбосо абанын булганышы деген бул көйгөй жаратчу эмес да. Анан сиз ошондо ушул Кыргызстанда ушул келечекте бул көйгөйгө биз баарыбыр туш келебиз деген нерсени кантип аңдап билип туйдуңуз? Бул чындыгында эле изилдөө жолдору менен деп айтсак болот. Азыркы күндө деле окумуштуулар көп нерсени алдын ала айтышат да, изилдөө жолу мененчи. Ошол эле климаттын өзгөрүшүндө эле алдын ала айтылганда, мисалы үчүн 30-50 жылдарга барганда климаттын өзгөрүшү күчөйт депчи. Мен ошондой эле ошол Европада окуп жүргөндө өзүмдүн магистерский диссертациямдын ошол аты абанын булганышы жана булганычтын адамдын ден соолукка тийгизген таасири деген тема болгон да. Анан ошол жактан изилдеп көптөгөн энергиядан чыккан баягы булганыч заттар, абага кандай ошондой жана смог маселеси баарын изилдеп үйрөнүп келгем да. Анан мен Кыргызстанга келгенде ошол биринчиден көңүл бура баштаганымда, ал кезде мынчалык айтыла элек болчу да. Биз баары бир ошого келебиз дегенде алдын ала сезген экенсиз да, туурабы? Сезгенден тышкары уже көрүнө деле баштаганда, биз просто ал кезде көңүл бурчу эмеспиз. Андай көп калың элдин катмарында айтылчу эмес. Анан 20 жыл бурун мынчалык, конечно, булганыч да жок болчу. Азыр болсо смог маселеси көзгө көрүнгөндөй болуп, туман болуп түшүп атпайбы үстүбүзгө. Ошон үчүн алдын ала билип көрүп, анан ойлогомда бул энергияны сапаттуу колдонуу жолун, ошол смог маселеси аба боюнча иш алып барыш керек экен, Кыргызстанга ушул керек экен депчи. Анан мен негизи ошол сиз айткандай 2000-жылдары Кыргызстанга келгенде экология маселеси эч кимдин мындай көңүлгө алчу эмес. Иши да жок болчу, ойлончу эмес. Иши да жок болчу. Анан экологдор эмне иш кылат, аны да түшүнчү эмес да. Көбүнчө бизден сурашчу да. Сиздер эмне кыласыздар? Таштанды тазалайсыңарбы? Эмне кыласыз? Ал эмне деген кесип депчи. Түшүнгөн киши аз болду. Бирок мага бир жакшы жери ошол Европадан окуп келгеним болду. Анткени мен ошол жакта окуп жүргөндө мени менен окуган башка чет элдик балдар, кыздардын көбү ушундай кесипти алып барышчу да. Алардын өзлөрүнүн баягы жакшы иштеген жумуштары бар болчу. Мен аларды көрүп абдан мотивация алып, шыктанчумун. Анан Кыргызстанга келип, ошол экология маселесин иштетейин дегенде бир топ түшүнбөстүктөргө туш болдум да. Азыр дүйнөдө эгерде 5 кесип болсо, анын ичинде эң бир топ кесипке кирген бул эколог кесиби болуп эсептелет экен да. Биз мурда чындыгында сиз айткандай эле эколог кесибинин кадыр баркы анчалык эмес болчу да, туурабы? Анан мына сиз өзүңүздүн магистрдык даражаңызды ошо Европада жүрүп коргогонуңузду айтып атасыз да. Азыр мен ойлойм да, сиз Кыргызстанга келип, ушунча кыйла 20 жылга чукул ушул тармакта багы ийне жибине чейин изилдеп келе жатып, эмне үчүн доктордук даражаңызды деле коргоп койгонго болбосун? Бул жөнүндө ойлонуп көрдүңүзбү? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Мен чындыгында эле келип иштеп баштагандан кийин аябай жумушка берилдим да. Жумуш ушунчалык сиз айткандай мен биринчи адам болдум да. Кыргызстанда келип ошо энергия натыйжалуулук, энергоэффективность деген терминдерди киргизип, көп кишиге түшүндүрүүгө аракет кылып, анан мыйзамдар деңгээлинде иштеп чыктык да ошонучу. Кыргызстандагы энергияны натыйжалуу колдонуу деген мыйзамды иштеп чыктык. Ошол мыйзамды иштетүү боюнча анан баягы токтомдорун, өкмөттүн токтомдорун иштеп чыкканга жардам бердик. Ошол эле курулуш тармагындагы стандарттарды кайра карап чыктык. Мисалы үчүн ошол теплоизоляция зданий деп баягы жылуулоо боюнча имараттарды жылуулоо боюнча
котельный установка деп алардын жанагы технический системаларын жаңылоо боюнча анан ошондой көп жумуштарды алып барып атып, анан мен чындыгында ошол андан ары докторлук жактап академический секторго кетүүгө убактым да болгон жок да. Мен көбүнчө ошо практический сектордо жүрдүм деп айтсам болот. Анан менин жакшы устаттарым бар. Алар мага келип көп айтышчу да, Нурзат, сиз эмне үчүн жактабайсыз докторскийңизди жосо кандидатскийңизди? Сизде ушунчалык көп практика бар, ушунчалык көп уже практический внедрение бар. Ошол эле кылып аткан иштериңиздердин аркасында көптөгөн изилдөөлөр турат, анализдерди жазып атасыз депчи. Анан ошентип мени айтып атышып, анан мен 3 жыл мурун ошол Кыргыз техникалык университетине докторантурага тапшыргам. Ой, сонун. Быйыл буюрса жактаган турам. Ошондо сиз азыр кандидаттык даражаңызды коргойсуз, Ооба, буюрса. Анан буюрса доктор. Эми азыр билесиз да, Болонский система деп кичине башкача болуп калган, PhD деп болот. Мен ошол PhD программасына киргем. Анан ошол кесиптештерим менен кафедра теплогазоснабжения деп профессор Боронбоевдун астында азыркы күндө өзүмдүн изилдөөнүмдү жүргүзүп атам. Европада мисалы энерго аудитор деген адис ушундай термин пайда боло баштады, бирок Кыргызстанда да муну соңку ушул 1 жылдын ичинде калп айтпасам көбүрөөк уга баштадык. Анан сизди энерго аудитор деп дагы бүгүн тааныштырсак болчу да. Деги эле бул түшүнүктүү биздин азыркы аудиторияга айтып берип койсоңуз жакшы болот эле, анткени бул эмне болгон кесип, бүгүнкү күндө мунун биздин шартта баалуулугу, керектүүлүгү канчалык? Эң керектүү кесип, келечекте эң көп востребованный же болбосо мындай суроо талап болот. Суроо талап болот бул кесипке. Биз мисалы үчүн энергетика деселе, энергетиканы кандай түшүнүп келгенбиз? Бизде суу бар, гэстер бар, свет деп болобуз да, электричество жанып атат, ошого ыраазы болуп келгенбиз. Бирок энергетиканын көптөгөн тармактары бар да. Анан энергетиканы тармакта иштеген адамдардын көбү ошол чоң энергетика, Министерство энергетиканын алкагында иштеп келишкен. Бирок андан тышкары көз карандысыз эксперттер да бар да. Мисалы үчүн ошол эле биздин техникалык университетти энергетика, архитектура, строительство факультетин бүткөн адамдар көз карандысыз эксперт катары иштесе болот да. Алар ким менен иштешет? Көбүнчө ошол жеке сектор менен, өндүрүш тармактары менен, жеке ишканалар менен, ошол эле мисалы үчүн торговый центр азыркы күндө көп курулуп атпайбы? Бизнес центрлер көп курулуп атат. Андан тышкары жеке турак жайлардын аябай көп салынып атат. Буюрса бизде экономиканын өсүп атканын да ошондон байкаса болот. Курулуш сектору бир локомотив болуп калды окшойт. Курулуш сектору чоң локомотив болуп жатат да. Бирок ошону менен бирге Кыргызстанда 50%га чейинки энергияны курулуш сектору сарптайт да. Ошол энергетиканын пайдалуу кылып, ошол имараттарды жылуу, бир чети ошол жаңы технологияларын коюп, колдонуп, анан кайра ошол имаратты башкарууда жөн эле мисалы үчүн жууп тазалоодон тышкары, ремонттон тышкары энергоменеджмент деген дагы түшүнүк бар да. Мындайча айтканда, энергияны туура багыттап, туура колдонуу, же болбосо ошону башкаруу деген сөздү билдирет да. Ошол нерсеге энергоаудиторлор мындайча айтканда жардам берет да. Алар толук карап чыгып, анализ жүргүзүшөт. Анан айтышат, сиздер мисалы үчүн бул жакта мындай технология койсоңуздар 50%га энергияңар азаят экен. Же болбосо бул жерге мондай утепление жүргүзсөңүздөр, зданиянын өзүнүн баягы микроклиматы, сиздерге кылган кызматы дагы бир 25 жылга көбөйөт экен деген сыяктуучу. Бул абдан керектүү нерсе, анткени бул жөн гана кеңеш эмес, бул ошол эле имараттардын ээлерине жакшы берген технический, мындайча айтканда, жардам. Анткени ар бир эле адамдын ошол техникалык, энергетикалык билими жок, чынбы? Туура. Аны барып сурап алганда киши болуш керек. Ошол кишилерди биз мындайча айтканда ошол биздин рынокко даярдап атабыз да. Анан биз ошол мен өткөндө өйдө да айта кетпедимби, мыйзам жаздык депчи. Энергияны натыйжалуу колдонуу деген мыйзамдын ичинде ошол энергосертификация деп киргизгенбиз да. Анан
ошону менен бирге ошол энергоаудиттер, энергосертификаторлор, үйлөрдү жылуулоо жаңы кызматтары, ушунун баягы биздин базарда дагы, рынокто дагы жаңы материалдарды, технологияларды алып келген жаңы баягы сатуучулар пайда болду. Ошонун баары мындайча айтканда биздин ошо экономикага кошкон салымыбыз болуп атат да. Анткени биз жаңы сервистин түрүн киргизип атабыз. Новый вид услуг деп коет го, жаңы кызмат көрсөтүүнү дагы сунуштап атабыз. Экинчиден ошол эле жаңы товарлардын, жаңы услугалардын пайда болушуна мүмкүнчүлүк түздүк. Анан эгерде глобалдуу алып карасак, энергияны үнөмдөө чындыгында өкмөттүн, анан өлкөнүн деңгээлинде абдан мындай керек да. Ушул жерден сурагым келет да, мисалы жеке сектор дайыма өзүнүн ошол өнүгүүсү үчүн кызыктар. Бирок бул жагдайга мамлекеттик сектордун, мамлекеттик өнөктөштүк канчалык деңгээлде кызыгып атат да? Эми бизде мамлекеттин деңгээлинде мыйзам кабыл алынгандан кийин ал эми мамлекеттин иши да сөзсүз түрдө. Азыркы күндө ошол энергияны генерациядан тышкары биз ошол колдонуу жагында карашыбыз керек экени мындай кичине жетип келатат деп айтсам болот да. Түшүнө баштады деп айтсам болот. Анткени башында бизде электроэнергия абдан арзан болду, тарифтер ылдый болду. Ал ошол биздин баягы коммерциялык жоготуу көп болду окшойт, коммерциялык жоготуу көп болчу, мурун 30%га чейин чыгып кетчү. Андан тышкары коммерциялык жоготуу деп баягы көптөгөн дебиторский задолженностьтер бар болчу, көптөгөн адамдар төлөй албай калчу, же болбосо төлөбөй, же болбосо мертвые души деп. Мен билесизби, баягы энергетика тармагында иштеп жүргөндө көп сүйлөшпөдүк беле сиз менен бул жөнүндөчү. Андан тышкары бизде негизи мурун мындай суу боюнча таңсыздык жок болчу да. Климаттын өзгөрүшү деген маселе да көтөрүлө элек болчу. Советтер Союзунан калган практика менен тарифтерди азыркыга чейин чоң субсидия берип келе жатабыз, чынбы? Туура. Өз баягы өндүрүшүн жапкан жок алчы. Ошондуктан биз ошо биздин ошо культура потреблениябыз, колдонуу ыкмабыз да ошого көнүп калган да, маданиятыбыз да ошондой болуп калган. Анан ошондуктан муну чоң деңгээлден бала бакчадагы балага чейин жеткизишибиз керек да. Эмне үчүн ошол сарамжалдуу колдонушубуз керек деп. Ар бир ресурсту негизи адам өз үй чарбасын жүргүзгөндө деле экономно колдонгонго аракет кылат да. Мисалы үчүн бир нерсени алсак көбүрөөк колдонгонго аракет кылабыз. Ошол сыяктуу эле сууну да биз мындай коромчусуз пайдаланышыбыз керек. Энергияны коромчусуз пайдаланышыбыз керек. Мен эми кичине эколог катары сүйлөп коеюн сизге. Мен мисалы үчүн өзүм ар бир нерсени сатып алып атканда мындай жакшы сапаттагын сатып алганга аракет кылам да. Анткени эгерде бир нерсени сатып алып ал эртең сынып калса, мен ошонун сынганына кайгырбай, ушундан эми менден мусор чыгып атат, менден таштанды болуп ушул таштандыга кетет экен деп переживать этем да. Ошондой эле да, анткени биз эгерде ошол принципти, ошол философияны өзүбүздүн жашообузга киргизсек, ар бир нерсеге биз ошо япон эли катар элиндей сарамжалдуу, аяр мамиле кылсак, анда биздин ошол жеке жашообуз дагы, өлкөбүз дагы жакшы өнүгөт да. Негизи ушул маселеге баягы Европа өлкөлөрүндө, батышта энергияны коромчусуз, сарамжалдуу пайдаланууну ал түгүл жана сиз айткандай бала бакча, мектептерге предметтик сабак катары киргизишет экен да, Туура, биз Кыргызстанда бара-бара биз ушул жагдайга келишибиз керек экен да, бир сөз менен айтканда, ошондойбу? Туура, биз аны ошол окуу деңгээлинде да киргизишибиз керек. Анан өзүбүздүн мындай иш алып баруу культурабызга да киргизишибиз керек да. Агартуу, түшүндүрүү иштерин жасаш керек. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, ушул мен баягы эколог катары бардык нерсеге карайм депчи. Мен бир ирет сиз менен сүйлөшүп отурганда уктум эле, эгер мен жаңылбасам.
сиз мындай үйдөгү жеке өзүңүздүн жашоодо дагы баардыгын мындай экологиялык жактан натуралдуулукка, ошондой эле мындай сапаттуу материалга жасап ошондой үйдө жашоого аракет кылат экенсиз. Анан биз таштандыга барып эле баардыгын аралаштырып бир төксөк, сиз ар бирин өзүнчө бөлүп төгөрүңүздү айтып өттүңүз. Муну менен сиз балким мындай ошондой бир ролик тартыппы, коомчулуктун кеңири катмарына жеткизишиңиз керек окшойт. Бул балким сиздин бир атуулук вазифаңыз болуп калмак. Мен ошентип жеткизгенге аракет кылып жатам. Анткени ар бир киши өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн ордунда көрсөткөнгө аракет кылса болот. Анан менин оюмча мени дагы көп караган жаш кыздар, балдар бар. Аларга өзүмдүн ошо примерим, лидерлик ролумду көрсөткүм келет. Анткени баардыгы биздин өзүбүздөн башталыш керек да. Биздин ошол эле өкмөттө отурган министрлер деле ошондой ролду көрсөтсө болот да. Мен өзүм жашоом менен ушуну көрсөтүп жатам депчи. Анан сиз айткандай чындыгында эле мен ошол айтып аткан нерсемдин баарын өз жашоомо киргизгенге аракет кылам да. Мисалы үчүн мен айтып атам да, үйлөрдү жылуулаш керек, энергияны аз колдонуш керек деп. Мен өзүм жашаган үйдү дагы толук жылууладым. Энергияны аз колдонуу жолдорунун баардыгын киргиздим. Андан тышкары, мисалы үчүн азыркы күндө бизде свет бат-баттан өчүп атпайбы? Ошол автономдуу жолун табыш үчүн дагы үйүмө атайын баягы күндүн нурунан энергия чыгарган панелдерди орнотулду. Саркындуу суу иштеткен өзүнчө септик эмес, атайын ошол сооружение, очистной сооружение койдум да. Аны дагы пайдаланасыз, саркындуу сууну? Аны дагы пайдаланам. Анан сиз айткандай жана таштанды дагы бөлүп чыгарам да. Мисалы үчүн пластикти пластикка тапшырам. Бул чындыгында башында ушундай убара болуп көрүнүшү мүмкүн да. Бирок эгерде жашооңо ошону бир киргизип койсоң, бир жолго салып алсаң, ал өзү эле кете берет экен. Бирок ушунчалык моралдык чоң мындай канааттандырып алып келеткен да. Мен ушул жашоодо өзүмдү тыкан алып барып, анан өзүмдүн жаман жагымды жаратылышка берген жок, мындай тийгизген жокмун деп. Бул эң сонун адат болуп калат экен да, э? Анан мен азыр мындай жөнөкөй тил менен элге түшүндүрүп беришиңизди каалап атам да. Мисалы, мен үчүн кызык. Сиз энергоаудиторсуз, э? Бул энергоаудитор кесибин мен азыр сиздин айтууңуз боюнча мындай детективке салыштырып атам да, э? Мындай кайсы жерде эмне бар, кайсы туура эмес деген сыяктуу. Мына азыр биз могу студияда отурабыз. Сиз ушул жерден мындай энергиянын урдалышын кайсы жерден көрүп турасыз? Айта аласызбы? Мисалы. Сиз туура айттыңыз. Анткени аудитор деген сөз негизи билесиз да. Бул финансы тармагында да колдонулат. Анан аудит эмне кылат? Ал келип туруп ошол тастыктайт да, туура колдонулдубу, туура колдонулган жокпу, кай жерден ката кетирилди, ошону кандай оңдосо болот деп аягында бухгалтерский аудит болгондо деле аудитор рекомендация таштап кетет да. Биздин кесип деле ошондой. Биз только энергетика тармагында иштейбиз да. Анан биз негизи ошол зданияга келгенде эле мен ушундай профессиональный взгляд менен карайм да. Бул здание мындай экен депчи. Анан киргенде эле айтам, так, освещениясы, например, энергоэффективный бекен же лампа накаливания илгерки боюнча турат бекен депчи. Кандай экологичный материалдар колдонулуптур, терезе күн чыгышкабы же күн батышка чыгат бекен, ал чоң бекен, кичинекей бекен, мисалы үчүн жайкысын ошол жактан ысык күн келет бекен же кышкысын жылуу болот бекен депчи. Ошентип карап туруп эле анан сыртынан эле башталат да. Анан негизи мен бир жолу ошол бизде бир топ жыл мурун мен ошо энергоаудитор катары Омск областына барып калдым да. Анан бизде ошол Омск областындагы министерство образования бизди чакырып мектептерге аудит жүргүзгүлө деп айтты да. Анан мен ошол жака кесиптешим Улуу Британиялык эксперт менен баргам. Бул курулуп бүткөн мектепке. Курулуп бүткөн мектептергечи. Анан ошол жактан жүргөндө анан мен барат эле айтып аттым да, бул труба утепление болбой калыптыр. Тиги центральный теплоснабженияныкы экен, буяк экен десем, анан күлүп атпайбы, сеники профессиональный издержка болуп калыптыр. Кайрасаң эле эме все девушки, бардык кыздардай болуп эки жакты карашат, сен трубаны эле карай берет экенсиң деген сыяктуучу. Бул ошол профессияга кирип калат экен да. Анан биз ошондуктан Кыргызстанда ошол түшүнүктүү жеткизгенге аракет кылып атабыз да. Биринчиден
энерго ошол колдонууну имараттарда биз экиге бөлдүк да. Бул биринчиси энерго сертификациялоо, анан энерго аудит депчи. Мисалы үчүн энерго аудит жана өйдө да айтып өткөндөй, ал чоң процесс да. Анын баардык жагын карап чыгабыз. Эгерде энерго сертификациялоо болсо, ал болсо жана товарларды тастыктаган сыяктуу да. Мисалы үчүн товарларга деле сертификат берип атышпайбы? По безопасности деп, мисалы үчүн коопсуз товар, экологиялык товар деген сыяктуучу. Биз дагы ошо имараттарга ошондой сертификация киргизебиз да. Мисалы үчүн бул имарат А класстагы энергияны колдонот. Бул имарат Б класс, С класс деп ошо 7 классты киргизгенбиз. Ошону менен бирге ар бир имараттын өзүнүн мындайча айтканда деңгээли бар да. Мисалы үчүн сиздин имаратты эгерде биз тастыктап чыксак, сертификациялап чыксак, бул энергия менен алганда ылдый болуп калышы мүмкүн да. Анан катачылыктары көп, катачылыктары көп, энергияны колдонуусу, мисалы үчүн эгерде квадратный метрге энергияны көп колдонгон болсо, эртеңки күндө сиздин счетторуңуз өзөт деген сөз да. Анткени баягы тариф кымбаттап атат да. Анан ошого жараша сиздин энергияны колдонуу дагы өсө берет. Анан эртеңки күндө экономикалык жактан да чөнтөгүңүзгө бир топ тиет да. Ошондуктан биз мен ошо айта кетет элем. Азыркы күндө бизде энерго сертификациялоо боюнча биз бир топ адистерди даярдадык. Ал адистер атайын ошол Министерство строительстводан, аккредитациядан өтүшөт. Анан элге бекер эмес, эми элге мындай көз карандысыз ушундай сервис кылышат да, кызмат кылышат. Бул кызматты ошол сертификаторлор чакырып, мисалы үчүн зданиясын оценка кылдырса болот да. Менин үйүм мисалы үчүн энергия колдонуу жактан кандай экен, кай жактан потеря болуп атыптыр депчи, анан билесиз да, алардын көптөгөн инструменттери болот. Алар биринчиден жакшы түшүнүшөт, кайсы материал кандай теплопроводность бар экен. Экинчиден, мисалы үчүн кыш мезгилинде же болбосо жай кысыкта эгерде здание кондиционирование болуп атса, атайын тепловизорлор менен келип мындай карап беришет да. Мисалы үчүн могул терезеден же болбосо могул ыстыктан көп энергия кетип атыптыр, ушул жактан алдын ала иш алып барыш керек экен депчи. Анан биз имараттарда жакшы куруп, жакшы жашаганды үйрөнүшүбүз керек да. Биз имараттарда 90% жашообузду өткөзөбүз, төрөлөбүз, иштейбиз деген сыяктуу уктайбыз. Ошондуктан көп нерсе кылыш керек. Негизи сиз айтып атпайсызбы, ошол атайын сертификациядан сөзсүз түрдө өтүш керек деп, жана аны өткөрүп турган адистер дагы мына ошол Юнисон уюму тарабынан даярдыктан өтүшкөн экен. Бирок бул жерде дагы бир суроо туулат да, ошол курстардан атайын билим алып чыгыш үчүн атайын өзүнүн ага чейинки кайсы кесипти аркалагандыгы дагы маанилүүбү? Мисалы, мен сөзсүз инженер болушум керек, же мен куруучу, архитектор деген мындай базалык билим сөзсүз зарылбы? Же мисалы мен журналистмин, барып атайын сизден окусам болобу? Жок, антип окуй албайсыз. Чындыгында биз ошол талаптар боюнча атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ал өкмөттүн токтомунда квалификациянын түрлөрү жазылган да. Ал жакта айтылат, эгерде сиз энерго сертификатор боло турган болсоңуз, биринчиден техникалык билимиңиз болуш керек. Бул ошол эле курулуш тармагында, энергетика тармагында, архитектура тармагында иштеп, ошону түшүнгөн адам болуш керек. Экинчиден болсо, анын 5 жылдык ошо практикалык эмеси болуш керек да, тажрыйбасычы. Ошондон кийин гана алар ошол курстан өтүп туруп, анан экзамен тапшырып, ошол көз карандысыз эксперт деген аккредитациядан өтө алышат. Эң сонун экен. Негизи бул кесипке мындай даярдоо процессиндечи канча убакытты талап кылат да? Анан булардын баалары кандай болду экен? Бардыгында мүмкүнчүлүк алышчу? Негизи баягы эгерде ошол базовый образованиясы бар болсо, 5 жыл иштеп жүргөн болсо, ал адамга даярданыш бат эле да. Анткени биз алдын ала бардык суроолорду беребиз, экзаменге кирчү. Ошол экзаменге кирчү суроолорду окуйт. Андан тышкары буга ошол энергиянын сертификациялоо боюнча имараттарга атайын өзүнүн методикасында иштеп чыгылган. Ал методика Министерство курулуш
курулуш агенттиги министерствосы тарабынан азыркы күндө уже бекитилген. Андан тышкары ошол автоматизация болуш үчүн дагы биз атайын ошол автоматташтырылган атайын эме чыгарып бергенбиз да, эсептөө куралынчы, ал уже Excel таблицасынын базасына түзүлгөн. Аяка кирип туруп эксперттер ошол менен бат-баттан иштеп чыгарышат да. Анан сиз баасын сурап атпайсызбы? Баасы азыркы күндө базар чегинде на основе договоренности деп коет, мындайча айтканда кандай сүйлөшүлсө ошондой болот да. Азыркы күндө Кыргызстанда 30-дан ашык эксперт иштеп жатат. Алар бирине бири конкуренция болуп иштешет. Ошондуктан ар кимисинин баасы ар кандай. Бирок алардын баардыгы ачык түрдө ошол бизде энергия реестр, государственный энергия реестр деген сайт түзүлгөн. Ошол жакка кирсе баарынын баягы тизмеси илинип турат. Ар биринин канча жумуш жасалганы, кайсы объектилер жасалганы илинип турат. Ошого жараша мындай профессионалдык жагына, баасына карап туруп тандап алса болот. Мисалы, энергия аудиторун кимдер көбүрөөк заказ кылат да? Мында азыркы тенденция кандай? Жеке адамдар, жеке секторбу же болбосо мамлекеттик мекемелерби? Чындыгын айтсам, азыркы күндө ошол мыйзамдын талабына ылайык ар бир жаңы курулуп жаткан имарат 150 квадраттан өйдө болсо, жанагы колдонууга баягы өкмөттүк жагы госакт деп коет го, кабыл алуу, мамлекеттик кабыл алуу актысын алыш үчүн сөзсүз түрдө сертификациядан өтүш керек. Бул уже милдеттүү түрдө деген сөз да. Анткени эмне үчүн милдеттүү кылып атылат? Анткени бардык үйлөр ошо энергия эффективдүү болсун деп атат да. Мындан ары энергия таңсыздык боло берет. Бул мамлекеттин негизги саясаты, системадагы. Анан ошол минимальный требования деген киргизилген. Минимальный требования ошол класс Б деп аталат. То есть жаңы курулуп жаткан имараттар сразу ошол энергия эффективдүү класс Бга туура келиш керек деп жатат. Ошондуктан азыркы күндө эң көп сөзсүз түрдө курулуш тармагы бул ошол жанагы многоэтажный көп кабаттуу үйлөр, бизнес-центрлар, частный секторлор, коммерческий зданиялар, жанагы чоң үйлөр бардыгы эле келип жатышат да. Мисалы, көп кабаттуу үйдөн бөлмө квартира сатып алаардын алдында сөзсүз ошол кардар сураш керек экен да. Бул энергия аудитор жасалганбы, бул үйдө барбы деген сөзсүз кызыгыш керек. Эгер сатып алып жатсаңыздар, ошол застройщик деп коебузбу, ошол курулуш компаниясынан сураса болот да. Сиздердин үй, мисалы үчүн, энергиянын кайсы классына жооп берет депчи. Анан алар айтышат сөзсүз түрдө класс А же класс Б депчи. Анан ошонун сертификатын көрсөтөсүзбү десе, сөзсүз сертификатын көрсөтө алат. Дагы бир маселе мени кызыктырып атат да, Нурзат айым. Мисалы, архитекторлор менен сиздер кандай иштешесиздер да? Мисалы, ар бир архитектордун жанында сөзсүз бирден аудитор болуш керекпи? Дегеним, азыр мисалы мамлекеттик кабыл алуу учурунда гана текшерүү жасалып атса, мүмкүн ошол пайдубалынан баштап анан энергия аудит жасалган туурабы деп ойлоп атам да. Анткени эми курулуп бүткөндөн кийин ал үйдү талкалаганга дагы кээде жол берилбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн башынан баштаса, менимче мындай натыйжалуу болот да. Туура айтасыз, бул мындай логика өзү эле айтып атат, чындыгында эле мыйзам деңгээлинде 2 этап каралган. Биринчи этапы проектирование деп айтылат. Ошол дизайн түзүлүп атканда эле негизи алар ошол сертификаттарды чакырып, аудиторду чакырып кеңешин алыш керек да. Алар башында эле айтып кетет, класс Б болуш үчүн, мисалы үчүн, мол технология, мол утепленияларды кылышыңыздар керек экен деп. Ал предпроектная сертификация деп аталат. Андан кийин ошол предпроектный сертификацияны кошуп туруп, ошол жанагы проектине, мисалы үчүн, жанагы курулуш ишине уруксат алууга барышат да, курулушкачы. Ошол жактан ошону көрсөтүшөт да. Биз уже ушундай киргизген атабыз деп. Алар ошол уруксат алгандан кийин анан куруп баштайт дагы, ошого тиешелүү. Куруп бүткөндөн кийин сертификаттар келип туруп, кайра тастыктап, анан уже
официальный реестрдан чыгарып туруп сертификат берип кетишет. Эң сонун. Анан негизи биз баягы адамдык мындай пендечилик деген дагы бар да. Нурсат айым өзүңүз жакшы билесиз. Көп адамдар төлөгүсү келишпейт. Ошол эле бизнес сектордо айма ашыкча каражат төлөгөндөн качышат. Анан негизи бизге бул керек эмес деп анан кийин өкүнүп калган кардарларда практикаңыздарда болдубу? Болду. Чындыгында эле биз ошол көптөгөн долбоорлорду ишке ашырабыз да. Анан биз туризм тармагында иштеп жүргөндө биз ошо Бишкектен тышкары жергиликтүү жерлерде дагы технический консультанттар көп болсун деп бир топ адамдарды окуттук да. Анан бир топ адамдарды окутуп, алар баягы гостевой дом, гостиница, кафе, ресторандарга өзлөрүнүн баягы консультациясын берип жатышты да. Анан ошондо биздин бир консультант айтты да, мен жанындагы бир кафеге курулуп баштагандан барып консультация бердим дейт. Кандай жылуулуу, кандай жакшы технологиялар бар, эмне мүмкүнчүлүктөр бар деп алар баарын кылышты дейт. Жандагылар болсо курулушту куруп эле жүргөнбүз, өзүбүз билебиз деп чакырбай коюшкан дейт. Анан алар бүткөндөн кийин анан өкүнүп калышты дейт да. Башынан эле сизден сурап, муну киргизип алсак болмок экен. Азыр кайра кылыш керек болуп калды депчи. Анан андай учурлар көп эле болот. Биз ошону мындай ошондон аянбашыбыз керек да. Башында чындыгында курулуш иши көп эле каражатты талап кылат, көп эле убакытты талап кылат. Бирок ошону аябай башында жакшы киргизип алсак, бул тургузган имарат кийин 50 жыл иштеш керек, түшүнбөй? Ошол 50 жылдын ичинде мындай маселеси аз болгонго аракет кылыш керек да. Анан азыркы талапты көрүп атпайсызбы? Бул здание биринчиден жылуу болуш керек, жайкысын салкын болуш керек. Ичи удобный болуш керек. Ошонун баарына жетиш үчүн биринчиден мамлекеттик стандарттар бар, экинчиден болсо азыркы кардарлардын талаптары бар да. Ошондуктан мен айтат элем, эгерде жөнөкөй адам болобу, же болбосо ишкана болобу, сөзсүз түрдө ошондой адистер менен иштешкенге аракет кылса жакшы болот эле. Сиз айтып отурсаңыз, мен ушул сиздин мындай идеяңыздын, сиздин ой тилегиңиздин өзөгү тиги 20 жыл мурункуга барып такаларын байкадым да. Анткени ошол жылдарда эле сиз ушул компанияны түптөгөндө эле сиз ушул үйлөрдү мындай туура жылуулаш керек, мындай сарамжалдуулук деген маселени көтөрчү элеңиз. Анда энерго аудит жасоо, сертификат салуу деген процесске келе элеңиз. Эми ошонун баардыгын акыры мындай мыйзамдаштырып, анан кийин мындай документ менен бир жөнгө салып келипсиз да. Өзөгү ушуга келип келди. Ооба. Мамлекеттик деңгээлге чыгардык да, мындайча айткандачы. Азыркы күндө айтып атпаймынбы, мамлекеттик талап болуп калды ал депчи. Анан ошого абдан сыймыктанам. Анткени сиз чын эле башында айткандай, биз биринчи пилотный проект кылып көрдүк да. Мектептерди жылууладык, энергоэффективдүү ФАП деп Баткенге чейин барып салдык. Көптөгөн үйлөрдү жылуулап көрдүк. 25дан ашык турак жайларды мындай аудиттеп көрүп, анан ошонун баарын изилдеп отуруп анан келдик да ошогачы. Анан бирок жылбай койду да такачы. Анан биз сурадык да, эмне үчүн биз ушундай жакшы результаттар көрсөтүп атабыз. Жылуулагандан кийин 50%га чейин азаят экен, тиги энергияны колдонуу жакшы болот экен. Эмнеге колдонбойсуздар десек, элдер айтышты да, биринчиден эми ал проектта депчи. Проект эми ушинтип кылат да деп. Мындай жеке силердин кызыкчылык деп коет да. Ишенчилик жок да, ал проект үчүн кылып атасыңар да дегендейчи. Ал эми долбоор донор берип атат да деген сыяктуу маселе болуп койду да. Экинчиден болсо, чакан ишканалар, бизнестер болсо, андайга каражатыбыз жок деген маселе турду да. Анан биз ошондо кичине стратегиялык ойлонуп турмун деп ойлоп коем азыркы күндөчү. Ошондо эки жол менен башкача жолду тандаган экенсиз. Анан башкача жолду тандадым да. Бул биринчиден мамлекеттик деңгээлге чыгыш керек экен, экинчиден каражат маселесин чечиш керек экен депчи. Анан мамлекеттик деңгээлге чыгыш үчүн ошо башка өлкөлөрдүн өзүмдүн ошо Европада окуп келген билимиме таянып, Европанын өлкөлөрүн карасам, Европанын деңгээлинде эме деген бар экен да. Европейская директива по энергоэффективности зданий депчи. То есть ал чоң мыйзам экен. Ошол Европа биримдигине кирген бардык өлкөлөр ага баш ийет экен. Анан ар бир өлкө кайра ошол директиванын астында өзүнүн мамлекеттик мыйзамын иштеп чыгат экен да. Анан мен айттым да, бизге дагы мамлекеттик мыйзам керек экен.
биз генерацияны гана ойлонбой, сапаттуу колдонуу жагында ойлонуп башташыбыз керек экен. Бул биздин энергетикалык коопсуздуктан тышкары экологияга да абдан керек экен депчи. Анан ошондуктан 2011 жылы энергияны натыйжалуу колдонуу закону кабыл алынды да. Анан аны иштеп чыгып, аны жеткизип, түшүндүрүп, аны билесиз да, мыйзам чыгарууда дагы абдан чоң жолду басып өтүш керек. Тоскоолдуктар аябай көп болот. Көп түшүнбөстүктөр болду. Ошол кездеги госагентство архитектура строительство менен чогуу иштештик да. Алар ошол инициатива кылып мени колдоп чыгышты. Анан ошол жактан дагы, ошондо дагы биз аябай көптөгөн мындай түшүнбөстүктөргө туура келдик да. Анан мыйзам кабыл алынгандан деле көп жылга чейин жылбай атты да, жакшычы. Анткени кызыктар жок, тарифтер арзан болупчу. Бирок бүткүл дүйнөлүк тенденцияны байкасаңыз, өзүңүз көрүп атасыз, энергияны натыйжалуу колдонуу, энергоэффективность бул эң биринчи маселе болуп атат да. Эң биринчи маселе, анткени климаттын өзгөрүшүндө дагы ошол энергия натыйжалуулук менен абдан маанилүү экен да. Анткени энергетикадан чыккан углекислый газ ошол эле абаны жылытып, биздеги азыр климаттын өзгөрүшүнө алып келип атат деп окумуштуулар айтышты да. Мырзатайым, анан азыр энергия сертификация маселеси Бишкекте, ири шаарларда мындай өзгөчө маани берилип аткан экен. Элет жеринде, айылдагы үйлөргө киргизгенге болобу аны? Сөзсүз түрдө зарылчылык бар. Конечно, ал эгерде мисалы үчүн добровольный жол болсо, ыктыярдуу эгер адам кааласа, энергия сертификаттарды чакырып, үйүн оценка кылдырса болот. Экинчиден болсо, эгерде сатып атса, мисалы үчүн үйүн же болбосо арендага берген атса, ошол дагы оценка кылдырып туруп, баалатып туруп энергетикалык жактан, мисалы үчүн канча, анан ошол сертификатын прилагать этип койсо болот да. Бул дагы мыйзамга туура келет. Дагы бир нерсеси, эгерде ыктыярдуу түрдө деле өзү чакырып энергия сертификацияласа, үйлөрүнчү билип алат да, мен үйүмдү жылуулашым керек экен. Эң биринчиден, мисалы үчүн, тереземди алмаштырсам, 30%га энергияны колдонуум азаят экен. Дубалын жылуулашым керек экен, же жакшы эле экен ал жери. Анткени көптөгөн бизге кардарлар кайрылат да консультациягачы. Алардын көбүнүн суроосу мындай да, ушундай үйүм бар эле, эмне кылсам болот депчи. Анан ошол эмне кылсам болот дегенге ошол энергия сертификация кылган адистер жооп бере алат. Нурзатайым, айтыңызчы, негизи мындай ошол ЮНИСЕФ уюмунун аткарып аткан долбоорлоруна жалпы жолунан канча каражат сарп кылынды? Бул масштабтуу, анан стратегиялык жактан алганда да өзгөчө мындай маанилүү долбоорлор болду окшойт да. Биз абдан көп долбоорлор менен чоң инвестицияларды тартып келүүгө дагы аракет кылып иштешип жатабыз. Анан мисалы үчүн ошол энергияны натыйжалуу колдонууда мен айтып атпаймынбы, мыйзам деңгээлинде, стандарттарды киргизүү деңгээлинде да иштейбиз. Андан тышкары практикада дагы элдерге консультация берип, анан акыркы жылдары банктар менен да иштей баштадык да. Мисалы үчүн бир эле проектибизди айта кетели, бир эле долбоорубузда. Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо деген чоң долбоор бар. Ал долбоорду Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы каржылайт. Анан ушул долбоордун алкагында эле 105 миллион уже доллар келди да Кыргызстангачы. Анан ал каражат ошо азыркы жергиликтүү банктарга берилет. Анан ал банктар аркылуу баягы ишканаларга, жеке үйлөргө жылуулаганга атай каражат субсидирование кылып, каражат кылып бөлүнүп берилип атат да. Бул да болсо менин оюмча абдан чоң жардам. Андан тышкары ошол Европа биримдиги, бүткүл дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы деген сыяктуу чоң инвесторлор менен дагы иштешип жатабыз. Анан дагы буюрса жакшы көп долбоорлор тартабыз деген ойдомун. Азыр ушул жашыл энергетика сиздин оюңуз боюнча мындай кандай өнүгөт алдыңкы бир 5 жылда? Азыркы күндө кызыгуу абдан көп. Өкмөт деңгээлинде дагы чоң бир топ иштер алып барылып жатат. Ошол эле мисалы үчүн мыйзамды жакшыртуу, жаңы инвесторлорго условия түзүү да, шарт түзүү. Андан тышкары негизи эле ошол диверсификация деп коебузго, гидроэнергетикадан эле көз каранды болбой, ошо жашыл энергетикадан дагы булактарын көп чыгаруу боюнча.
Андан тышкары жеке секторда дагы менин байкошумча абдан көп кызыгуу бар. Азыркы күндө бизге көптөгөн кардарлар келип сурайт да, мисалы үчүн солнечный батарея коюп бере аласыңарбы үйүмө же болбосо ишканама. Мисалы үчүн мен көмүр жакпай эле электричество менен жылытайын деген бирок кандай түрлөрү бар депчи. Анан ошондо биз жана мисалы үчүн жылуулук насосторун предлагать этебиз. Андан тышкары ошол эле гелиосистема, солнечный системаларды предлагать этебиз. Микрогестерди койгонго да каржылоого мүмкүнчүлүк бар. Үйлөрдү жылуулаганга жанагындай 15%га чейин каржы грант кылып каржылап жергиликтүү банктар аркылуу каржылап берип атабыз. Ошондуктан менин оюмча жашыл энергетиканын 5 жылдагы өсүүсү чоң эле болот. Эң биринчиден бул эки жактан тең ошо шарт түзүлүп жатканда, биринчиден бул мыйзам тарабынан, экинчиден рынок тарабынан. Сиз мисалы Кыргызстанда ар бир үйдүн, ар бир имараттын мындай энергия паспорту болушун каалайсызбы, кыялданасызбы? Энергия сертификат деген мындайча айтканда ошол паспорт деген сөз да. Мисалы үчүн биз азыр үйдү алганда технический паспортун алып атпайбызбы? Андан тышкары энергия сертификаты болуш керек да. Ошол энергия сертификат мисалы үчүн где-то 5-6 барактан турат. Анын ичинде жазылууда ар бир нерсесичи, мисалы үчүн конструкциясы кандай, канча энергияны потреблять этет, технический система отоплениясы кандай, горячее водоснабжениясы кандай. Азыркы күндө еще ага биз эмени кошуп атабыз, освещенияны, анан кондиционированиянычы. Ошондо толук бардык маалыматты алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизи бара-бара биз үйдү сатып алууда ошо паспортко сөзсүз көңүл бөлөт экенбиз, Сөзсүз көңүл бөлүшүбүз керек. Ал дагы биздин ошол мыйзамдык тараптан дагы талап болуш керек. Анан биз ошондо түшүнө баштайбыз да, техникалык паспорттон тышкары энергияны потреблениясы, мисалы мындайча айтканда, абдан маанилүү экен депчи. Айтыңызчы, эгерде сизге азыр бир 100 жаш адисти даярдоого мүмкүнчүлүк берилсе, эмнеден баштамаксыз? Сөзсүз түрдө адистерди даярдоо, мындайча айтканда тренингтерден баштамакмын. Анткени бизде чындыгында эле Кыргызстанда адистер абдан жетишпейт. Көптөгөн адистер мындай мүмкүнчүлүк бар экенин дагы билишпейт. Эгерде биз деген бир жакка барып ишке орноша албасак, өз жумуш ордубузду өзүбүз түзүп алсак болот деп айта кетем. Ошондуктан бизге кайрылыңыздар, эгерде кызыктар болсоңуздар, биз ошо окутуу жагын, жол көрсөтүп берүү жагын айтып бере алабыз. Сиздин оюңуз боюнча мамлекет ушул багытты канткенде мындай эко трендке айланта алат да. Анын үчүн эмне кылыш керек? Мамлекет үчүн сиз кандай рецептти сунуш кылмаксыз? Эң биринчиден азыркы күндө биз көтөрүп жаткан маселе бул энергия натыйжалуулук боюнча өзүнчө агентство түзүү. Анткени биз чоң энергетиканын арасында ошол потребление же болбосо энергияны натыйжалуу колдонуу маселеси каралбай калып жатат да. Көмүскөдө калып калып жатат. Анткени бул деген аябай чоң фронт иш. Эл менен иш алып барыш керек, түшүндүрүү жүргүзүш керек, жаңы мотивациялоо программаларын иштеп чыгыш керек. Экономикалык жактан дагы кайда өзүн кайтып келүү жактарын эсептеш керек. Ошондуктан эгерде өзүнчө агентство түзүлсө, менин оюмча бул өкмөткө, өлкөгө дагы абдан жардамы тиет, биринчиден. Экинчиден, ошол эле азыркы дүйнө жүзүндө тренд болуп жаткан жашыл инвестицияны тартып келүүнүн да бир жолу. Эң сонун. Азыр бизди угуп аткандарга, мисалы, ушул кесип тууралуу кандай кеңеш берет элеңиз? Мен кеңеш берет элем өзгөчө кыздарга. Ушул инженердик жана техникалык кесиптерди тандоодон коркпоңуздар. Бул абдан өзөктүү, жакшы кесип. Келечекте мунун баягы жемишин берет. Жемишин абдан көп берет. Анан мындайча айтканда бир чети бул узкая специализация да, мындайча айткандачы. Эгерде ушул кесипти жакшы алып барып кирип алса, бул кесип менен аябай үзүрүлүү иштеп чоң жеңишке жетиши мүмкүн. Сизди ушул жолдо эмне мотивация берет өзүңүзгө жеке? Сиз элге эмне мотивация берип атасыз азырчы? Мен көргөн ошол жыйынтыктар мотивация берет да. Биз азыркы күндө Кыргызстанда 4000ден ашык үйдү жылууладык да. Бир где-то миллиондан ашык элге консультация бердик деп айтсак болот. Көптөгөн ишканалар менен иштешип жатабыз.
алардын жетишкендиктерин көрүп абдан сыймыктанам, ошолорго кошуп аткан салымымды көрөм. Анан аз да болсо ошо биздин өлкөгө тийгизип жаткан жардамым деп эсептейм. Ошол менен абдан жакшы мотивация болуп турам. Эң сонун. Эми Юнисон уюмунун жетекчиси катары ушул энергоаудитор кесибин тандай тургандарга кандай кеңеш бересиз? Бизге кайрылып, ошол мүмкүнчүлүктү колдонууну кеңеш берет элем. Анткени мен айтып атпаймынбы, энергияны натыйжалуу колдонуу, энергия сертификациялоо, баягы ишканаларды энергоаудиттен өткөзүү бул мыйзам тарабынан талапка кирди. Демек, бул келечекте дагы абдан керектүү нерсе болот. Бардык кайрылуу башталат. Ошондуктан эгерде өзүңүздө энергоаудитор же болбосо энергосертификатор катары иштегиңиз келсе, техникалык билими болсо, бизге кайрылып, ошол аккредитация жолун билип алса болот да. Андан тышкары негизи ошол жетекчилерге дагы ишканалардын, анан үй ээлерине да кайрылып кетет элем. Анткени ар бирибизде үй бар да, эне атабыздын үйүбүз бар, өзүбүздүн үйүбүз бар депчи. Үйдү жылуулоо маселесин азыртан кылып башташ керек да, жайкысынчы. Бул абдан кышында бир чети өзүбүзгө керек болсо, көмүрдү аз жагып, убарыбыз азыраак болсо, экинчиден ошол эле смог маселесин да азайтууга жардам берет да. Ар бирибиз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Ошондуктан өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү колдонгонго аракет кылалы. Анан көптөгөн адамдар айтат да, мен жылууламакмын, сиз жакшы айтып берип атасыз, бирок ага каражат жетпейт да депчи. Анан бул маселеге мындай айтат элем. Биз азыркы күндө ошо каражат маселесин да чечкенге аракет кылдык. Ошол Кирсев программасы азыркы күндө 4 банк менен иштеп атат. Темирбанк, Компанион, KCB, анан Финка менен иштеп баштадык. Эгерде ошол банктарга кайрылса, алар жеңилдетилген насыяларды беришет үйдү жылуулогонго. Биз Юнисон тарабынан болсо, ошол насыя алган адамдарга бекер техникалык консультацияларды берип, ошол эле жылуулоо маселесин, смета түзүп, кайсы материал, кайсы технология колдонуу жактарын айтып беребиз. Сонун анда чоң рахмат. Менимче биздин угармандарга ушул маалыматтар абдан пайдалуу болуш керек. Анткени сөзсүз кийинки келечек бул ушу энерго сертификация экендигин эл билди го деп ойлойм. Ийгилик каалайм сизге. Чоң рахмат. Бүгүн энергия менен жашоо подкастыбыздын мейманы Юнисон уюмунун жетекчиси, негиздөөчүсү Нурзат Абдрасулова болду. Саламат болуңуз.